бир офисте иштеп аткан болсо, ишканада иштеп аткан болсо, жыйынтыгы болбосо ал жумуштан айдалат. Же болбосо бир окуу жайга тапшырса, канчалык аракеттенбесин, канчалык түнү күнү уктабасын, жыйынтыгы начар болсо, мугалим студентке же окуучуга 2 коет. Ал болсо сынактан кулайт. Жыйынтыгы ошондой болот. Бирок сурак күнү, кыямат күнү кандай болот? Кыямат күнү, сурак күнү Аллах субханаху ва тааля бизди натыйжабызга карап эмес, кылган аракетибизге, умтулуубузга карап туруп баалайт экен, соттойт экен. Түшүнүп атасыздарбы? Натыйжага эмес, аракетибизге, умтулуубузга, ошол аракеттеги, умтулуудагы биздин ыхласыбызга карап бизге баа берет экен Аллах. Эч ким көрбөгөн, адамдар укпаган, эл көрбөгөн, биздин ичибизде катылган ошол биздин Аллах гана көрүп турат деген биздин мээнетти чынында эле Аллах субханаху ва тааля көрүп турган. Ошол көрүп турган үчүн ал эч ким байкабаган, эч ким элесе албаган нюанстар менен карап, анан сурак күнү ошол инсанга сыйлыгын берет, же жанагындай тозокко бара бер деген сыяктуу вариантты сунуштайт. Мындайча айтканда, бул деген Аллах субханаху ва таалянын калыс, адилеттүү деген сыпатынын бир өзгөчө бир жагы да. Ошон үчүн биз жаратканды бул дүйнөнүн сотторундай, прокурорлорундай, судьяларындай эмес, бул адилеттүүнүн адилеттүүсү, калыстын калысы деп, ошон үчүн биз аны улуктайбыз, Аллах субханаху ва тааляны. Эч ким бул дүйнөдө сенин эмгегиңди миллиграммына чейин калыс баалабай койгон күндө дагы Аллах субханаху ва тааля миллиграммына чейин эсептеп туруп, сенин эмгегиңди сурак күнүндө, кыямат күнүндө баалайт деген сөз.